Эмки сезон бул любой вакытта жабылып туруш керек. Кыштан чыкпайт. Кыш эмес, күзүндө деле айлайт муну азыр. Ушунчалык азайып кеттиби 2 күн ичинде? Эмес, 2 күндө где-то 1 метрден ашык түшөт экен. Аны канча эледиңиз? Таяк сайып койдук. Это уже сынган, бул уже бракованный уже. 10 миллионго чукул акча каражаты кеткен. Эксплуатацияда бериле уже сынап атат да уже чек. Аз пайдасы тийип атабы силерге? Жок, пайдасы жок. 1-2 балл жети түрө болчу болсо уже дорожка ачык да. Ооба. 2 балл эле мына эңке ишкерлер Кызыласкерге өтүүсүн направление болуп турат. Кудай сактасын. Алып кетиши мүмкүн да. Эмнеге сырт жагына коюлган мага таң калыштуу болуп атты. Biz кайрадан Султан Ибраимов айыл өкмөтүндөбүз. Бул жакка келген себеби Кызыласкер айылына салынган БСРдин курулушу дагы деле талаштуу маселе бойдон турат. Бул жакка суу келген мындан 2-3 күн илгери. Бирок суу бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрдүңүздөр бир топ деңгээлин чогултуп ылдый сиңип кеткен. Айыл тургундарынын айтымында мындай көрүнүш болбойт, мындай болушу мүмкүн эмес. Эртеңки күнү кандай да окуя болсо, кандай иш болсо, бул сөзсүз түрдө жарылып кетиши толук ыктымал деген кооптонуулар бар. Андан тышкары жалпысынан айта кетсек, булга курулушту баягы оңдоп түзөө иштеринин башталганына 5 жылдан убакыт ашты. Ал ортодо Султан Ибраимов айыл өкмөтүндө 2 айыл өкмөт алмашты. 2 жолу акча каражаты бөлүнүп, жалпы жонунан өнүктүрүү фонддон 10 миллионго чукул акча каражаты кеткен. Канча күн болду бияка толтурганыңызга? 7-синде киргизгенбиз, 7-синде. 7-си, 8-и толупту. Анан токтоттуңуздар же, бирок дагы деле. Жок, анан токтоттук, азыр киргизип койгом да, уже бүгүн силерге келет деген. Бүгүн э? Канча толуттук. Канча жерден чыгып атат эми суу азыр? Көп мына сыналган. Могу биз бүтүп эле. Мына теректин түбүнөн да чыгып атат. Азыр данный время чыккан жок да, бай болуп турат. Бул өткөн толгондо чыккан э? Толгондо чыгат. Мына азыр жарымында эле могу жерден чыгып атат, анан жерде 2 жерде чыгып атат. Эгер көп болсо дагы мындай басат да. Мага кызык болуп жатат да. Ушунчалык азайып кеттиби 2 күн ичинде? Бул 40 мүнөттө 1 сантиметрдей азаят экен. Аны канча эледиңиз? Таяк сайып койдук. Жүрсөңүз ошол жака, баягы көрүүчүлөргө тагыраак болсун да. Мына могу жыгачты сайып коюшкан да. Могу жыгачты. Могуга чейин келген. Суу. Суу. Ошондо 40 мүнөттө койдук, 40 мүнөткө жеткен жок. Ошондо 1 сантиметрден ашык түштү. Түшкөнү бир 2 метр барбы? 2 дейсизби? 2 бар. 2ден көп го дейм. Мынакей боо неме менен, плита менен санаганда 2 метр бар. Могу аварийкага келгенде, ушакка келет да. Могу плитанын кырына чейин келгенде, могу кырга келет. Бул кырга жетсе, толду э? Толду, боо регил. Өткөн жыл кырга жеткенсиң. Кырга жеткен. Ошондо дагы бир тактап коелучу. 2 күндө ылдый түшүп кетти. 2 метр. 2 күндө 2 метр эмес, 2 күндө где-то 1 метрден ашык түшөт экен. Бул өзү толтуруп туруп убакытты бир да тактасак болмок. Өтө кетип атат да суучу. Анчалык кетпеш керек да. Тездикте, Тездикте. Бул өзү шагыл сөгүчү. Чопо болсо коркунуч жок болмок. Шагыл анан камап калмак э? Анан мунун канчасы чопо ким билет? Чопо негизи кармаш керек болчу да. Бул сөгүнөн бери эле чопо болсо жакшы болмок. Ар жагы таш. 1-2 балл жети түрө болчу болсо уже дорожка ачык да. Ооба. 2 балл эле мына эңке ишкерлер Кызыласкерге өтүүсүн направление болуп турат. Кудай сактасын. Алып кетиши мүмкүн да. Канча көп сыйымдуулугу? Муну өзүм угушум боюнча 70 миң деп уккам. 70 миң куб деп уккам. Оңдоп түзөөгө 10 миллиондон ашык каражат кетти, 2 бөлүмү э? Ошондой дейт. Баса, айыл өкмөт бир келип көрдүбү, абалын сурап, кандай болуп атат, эмне болуп атат, кандай жакшы элеби деп. Же келдикпи? Жок, эле өткөндө ошол чыкырдык, келген жок. 5 жылыш жок. Анан барат. Жок, баягы мындай да.
Бул эми баягы айыл өкмөт көзөмөлдөп аткан курулуш да. Айыл өкмөт көзөмөлдөп аткан курулуш да. Бирок өзү баягы курулгандан кийин ошо БСРдин иштешине кандай бир көзөмөлдөп сурап келдиби? Жок, келген жок. Бир ооз пристава чалып көрөлүчү анда. Чакырып көрүш керек. Чалып көрсөңөр. Мына могу куюлгандан кийин ылдый Султан көздөй. Ибраимов атындагы айыл өкмөтчү. Көрдүңөр, могу лестница түз болчу. Ылдый көздөй чөгүп кетти, көрдүңөрбү? Лестницаны көрсөңөр, чөгүп кеткен. Могу буттары отурду да. Өзү түз болчу бул. Мына буттары ылдый көздөй чөктү. О, лестница, Мынакей чөгүлгөн жерлер мынакей көрүнүп турат, көрдүңбү? Яма болуп турат мына. Мына чөгүлгөн жерлер. Яма болуп турат. Лестница ийилип калды ол. Буттары отурду да ылдыйчы. Бир аз сайын чалып көрөлү, телефон албай жатат. Ооба. Сиздер чалып көрүңөрбү айыл өкмөткө? Не дейт? Мен качан бошойм? Айыл өкмөттө экен? Түшүнүктүү. Төгүлгөн топурактар качан төгүлдү? Ичинде төгүлгөн болуш керек болар. Каралар кийин төгүлгөн да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Биринчи съемка кылып кеткенден кийин төгүлгөн да, могу кара топурактар. Биз баягы клемкалардын айрыгы бар экен деп кетпедик беле? Андан кийин дагы кайра келип, могу бир толтургандан кийин, соолугандан кийин кайра ремонт кылышты да, салофондорду чаптап. Жок, өзгөрүү жок, кайра эле чыгып атат буяна, наоборот көбөйүп чыкты. Суу ылдыйлап атат. Суу ыйлап атат. Клемкалар ачык турат. Тигине көрүнүп турат да, мына жабылып мал тебилсе айрыйт муну кайрачы. Мал тебилип айрыйт кайра. Кышында суу жок болот да бияк. Кышын каяктан суу болот бияк? Бөксөзө эле бул постоянно болот, бөксөрөт, мал келет, суу ичет мал тегерегинен. Айрыйт могу клемканчы, ошончо калыңыраакта төгүш керек могу. Чопо төгүш керек. Чопо кара топурак эмес, чопо төгүш керек. Чопо деген калтын арасына кирип кетет, а чопо болсо тияка ага берет алчы. Таштын арасына кирбейт да чопочу. Чопо керек. Тетинде кара топурак болбойт негизи. Мага кызыгы да Калыңыраак чопо менен топурак. БСРдин курулушу башталганына 5 айга болуп 5 жылдын аралыгы болуп калбадыбы? Эмнеге быйылкы сезондо пайда батасын тийгизген жок? Баягыда эле мурунку чогулушта айтып атпады беле айыл өкмөтүнө? Жакында эле акимдин орун басары экөө бирип. Бул убакта Эмнеге азыр күсүндө? Мына азыр пайдасы тийип атабы силерге? Жок, пайдасы жок да. Азыр эмдиги жылкыга даярдаш керек муну. Агабыз айтып атат, бул клемкалар жабылбаса кышында малдын баары тебелейт дейт. Жазында да кереги жок. кышында эмес, жайында деле тебилет. Мал келип суу ичет, айрыйт кайрачы могу пленканын баарында. Калың топо эме, чопуроз эме, топурак төкпөсө кайра айрыйт мунучу. Жок, муну эмки сезонго даярдап атабыз дейин десек. Эмки сезонго эмес, бул любой убакта жабылып туруш керек. Кыштан чыкпайт бул. Кыш эмес, күзүндө деле айрыйт муну азыр. Билек мал кирчи болсо, туягы менен айрып салат. Пленканчы топурак менен жабыш керек жакшылап. Мал келип суу ичет, тиягынан биягынан кире берет мал келип. Айрыйт ал туягы менен. Ооба. Пленка айрылат, жарабайт, кайра кетет суу. Менин түшүнүгүм боюнча, монун резинкасы суу жакпайтын болуш керек болчу да. Могул Могу резинка эмнеге сырт Ушул эмнеге сырт жагына коюлган мага таң калыштуу болуп атты. Суунун базымы менен жабылмакпы дейм да, могу биягына коюлуп калган. Же ушундай коюлабы билбейт экенмин. Анан жапкыз. Өткөндө 400 литрге жакын суу койгондо эле биягынан секирип берет. Бул листти могуга чейин керек. Могуга чейин алып коюш керек. Листти. Листти ушунчалык бийик кетиш керек. Кечинде бир 300. Эки жагына тең эле. Эки жагын бүт баарын эле өйдөлөтүш керек. Өйдөлөтүш керек. Лоток 2 айда бүтөт деген бүт элек дагылачы. Бүт элек. Тик обасын чоң айткан 2 айда бүтөт деп. Негизичи өзү башы былтыр эле бүтүн. Ооба. Жок, баягыда сөз бербедилер 2 айда бүтөм депчи. Ооба, 2 айда бүтүрөмүз. 2 айда эмес, уже 3 айга кетти го эми. Ошондо могул БСРге кеткен суу тарап сооружение коесуз, эмне коесуз? Тар дейсизби? Бул туура эле деп ойлойм мен. Тар деште туура эмес. Бул лотоктун объему менен алганда туура эле. Просто момну дагы бүтке бийик кетиш керек. Бүтке бийик кетиш керек. Могу листти могуга чейин көтөрүш керек. 300-400 литр суу кой берилгенде эле могу эки жак жабылганда. Сол бияктан секирип, тияктан секирип атат, бияка батпай атат. Могу листти өйдө көтөрүш керек да, мына өзүнүн чийип турбайбы мына могу 300 литрге. Бир гана болуга кошолбойт экенбиз да, Кайсыра? Муну өйдө көтөрүш керек муну. Могунун стойкасын өйдө көтөрүш керек. Анан буга кош керек экен анан анын да листин өйдөлөтүш керек. Дал ушул лотокту
Кызыл Аскер айылына бара жатканда БСРге жакын деп жанагы ошо дыйкандардын сууну суат жерин колдонууга пайдасы тийсин деп Чүй райондук суу чарба башкармалыгы жазында куруп баштаган. Бирок бул жерде айта турган нерсе, курулуш жакшы, тилек жакшы, максат жакшы, бирок курулуштун өзү бүгүнкү күндө кандай жүрүп жатат деген элдик суроо бар. Андыктан биз сиздер менен алдыңкы минуттарда ушул жактагы болуп жаткан иштердин баягы калпыстыгын көрсөтүп беребиз. Бизден алыстабай туруңуз. Лоток качан коюлуп атат? Ыстыктын баары уже 2 айда бүтөбүз деген могунуч арыраак бас. 2 ай эмес уже 3 ай бүттү уже. Ыстыктын баары кыйшап тетиктердин баары көрүнүп турат. Бири-бирине совпадение болбойт. Өйдөрөк басса. Бул качан салынып баштады эле? Курулуш качан башталды? Ким тараптан, кимдер куруп атат? Бияктан оос салып берип атат да. Мына буякта көрсөңүз болот. Кыргыз ыстыктары. Келген ыстыктар бар. Бул ыстыктар эмне? Бул деген туура эмес коюп келет да. Лотоктун баштары туура эмес да. Зазорлорду көрдүңүзбү? Зазорлорду туура эмес да. Дал келбейт. Дал келген баска бул. Бул бияктан канча 8 куб суу метрес болот, 800 литрде. Аны көтөрө алабы, канча убакытка дейин чыдайт? Чоңда эле турам калдым. Канча убакыт мурда башталды эле? Жастан бери башташты. Уже сынган мына. Көрдүң жаракка кетип уже сынган бул уже бракованный уже. Алдын подушкасын көргөзбөйсүң, канат турат э. Азыр иштей эле экен да бул. Ошо жаңы эксплуатацияда бериле уже сынап атат да четинен. Лотоктун качествосун маяктан көрсөңөр болот. Мына зымдар уже чыгып калды. Эчтеке иштей элек бар дагычы. Жаракаларын өргөн. Булар мага коюп ачкан да буларчы. О, сырткы подушканын баары тигинеке жарып жатат тигинеке. Тебеткенде турат жарылып. Бул суу жокто өзүнө өзү эле жарылат. А суу келгенде канча массам менен базат. Машина жери барсаң 100 күн табасың. О. Yeterli. Onu böyle karmak pazara. Göm karmatıp koysa trap boş gerek mi? Atak. Бул жактагы болуп жаткан иштер боюнча биз айыл өкмөттү чакырдык элек. Тургундар дагы чалды. Биз дагы чалып көрдүк, бирок телефонун экинчисин мен чалган албай койду. Келе албастыгын тургундарга билгизиптир. Эми айыл өкмөттү деги эле буга чейин эле жумуш ордуна тапкан эмеспиз. Болгону аны менен акимияттан гана бир гана жолу жолуктук. Азыр биз Чүй районуна жаңы шайланган акимдин өзүнө барабыз. Андан тышкары бул жака прокуратура кызматкерлери дагы келип кеткен дешет. Аларга дагы барып, ушул БСР боюнча бүгүнкү күндө кандай иштер болуп жатат суроо салып көрөбүз. Ондугун канча бөксөрүп кеткендигин көрдүңүзбү? Көргөм, толугунда көргөм, бүт көргөм. Анын деген мен текше айта албайм да, мен бияктыкы деп ылдый жагына чыгып атканын да көргөм менен. Аны ошону эмелер текшерип атпайбы? Следовательдер. Мен айта албайм да, тигинден чыгып атат, биянан чыгып атат деп. Аны ошол текшерип атат, ошол маалыматты мана ошол жака бергенбиз. Мурунку кишилердин баарын чакырып атат, ошол жакта маалымат алып атат. Тагыраагы бул боюнча ошондо иш козголдубу? Козголгон. Кайсыл статья менен козголду билесизби? Билбейм кайсы статья менен. Бирок деген ошону карап атат азыр деген. Ошол эмелдер деген. Мурунку эмелерди чакырып, мисалы мурунку эмелер неме өтүп атат. Мурунку кимдер ошо эмелер болгондо? Жок, мурунку кимдер эмелерден ошолор тактап жазып атат азыр эман. Мурунку ким кол койгон, кимдер бар болот, ким подрядчик, мурунку подрядчиктерди. Сиз кайсыл жерине тийиштүүсүз? Кайсыл жерден баштап? Мен өйдөкү бетине жанагы геомембрана салган жагына тийиштүүмүн мен. Эки капталы. Анан кийин жана өйдө жагына. Ал боюнча өзүңүздүн материалдарыңызды бердиңиз да? Бергенбиз, бүт бердик. Мурункулар боюнча да бердик, бүт бергенбиз. Түшүнүктүү. Сизге жолуга албайт экенбиз анда биз, Эми жолукканда эмне деп айтмадым негизичи. Ошол эле мурункуларды бүт бердик, роуда азыр текшерип атат. Түшүнүктүү, рахмат. Чакырып атат, окшойт. Мурункулар чакырып эметип атат, окшойт. Боюнча мен точно маалымат жок, эми чакырды, качан чакырды. Бирок чакырып эметип аткан. Алып чыккан маалымат.
Түшүнүктүү, рахмат. Султан Ибраимов айыл өкмөтүнө жолуга алган жокпуз. Телефондон жазып турсуңуздар. Бүгүнкү күндө тергөө иш амалдары жүрүп жаткан экен. Тергөө иш аракеттеринен кийин мунун жыйынтыгы кандай болот? Кимдер жоопко тартылыш керек же иш кыскартылабы деген суроолор. Тагыраагы эми иш Чүй райондук ички иштер бөлүмүндө.